Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Бүгүн силердин назарыңыздарда Абдилхамид Матисаков агабыздын «Тактектик кыз» чыгармасы. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Балам, прунзаны алып берчи. Жайма-жай чий баркыт шымынын чөнтөгүнө кол сойлоткон Нарбай чалдын байланышта отурган кызга айткан саламы да ошо. Издегени колуна урунбай, чөнтөгүн аңтар теңтер кылган чал кыйлада боюн түзөп, көзөнөктүн кырына өбөк артты да, ширин өрүктүн данегиндей көздөрүн ирмегилеген кызга соңуркайт. Тиктегени кызык. Жымшык көздөрүн кадап тура берет. Ушул жарык кабак кыз ага алыстагы бир боорун кайсы жактандыр таап, сагыныч күсөгөн дилдерин кошчудай туйла берет. Күндөн күнгө ага ичи элжиреп, кызым деп жакындаганы да ошондон. Почта түйүнү жайгашкан 2 кабат үйдүн босогосун аттай, өзүнүн ылык тамына киргендей чекеси нымшып чыгат. Мүмкүн калаада жүргөн уулум да ушундай тамда жашаар деп өзүнчө чемелеп койчу. Жылуу учурашчу кыздын жумушка чыкчын нөөмөтүн келип жүрүп билип алган. Адашпайт. Жумага келгенде баш бакмай. Уулу менен ошол күнү сүйлөшмөй адат тапкан. Айтса айтпаса тиги тоо арасынан 50 чакырым жол жүрүп, райондун борборуна ат тезегин кургатпай каттаганга чамасы да чак. Байланышчы кыз да ага көнүп бүттү. Жума күнү элеңдеп, эшик тарапка кылчактап, тынчы жок отурат. Бир жолу жайдын саратаны экен, ак жекдичен Мурза чөлдүн тордомо коонун колтуктаган чал почта түйүнүнө көңүлү шайдоот кирген. Күтүү залындагы улуу кичүү зымга конгон чабалекейдей зып-зып учуп орун бошотту. Келиңиз ата, дем алыңыз. Нарбай чал баш ийкегилей түз көзүнүктү беттей басты. Түзүксүңөрбү? Коңур үнү бөлмөдөгү тынчтыкты жарып, сыйра жаңырыктады. Дагы сүйлөшкөнү келдим. Жалгыз баланын сагынычын билген билет. Үнүн эшитсең эле канча кубат, каниет. Муну түшкү чайыңарда союп жегиле, ширин палек. Силерге деп атап алгам. Коонун туура көтөрүп, көзүнүктөн ары узатты. Байланышчы кыз мындайды күткөн эмес. Кулагына чейин кызарып, тайсалдайт. Ой, коюңуз, рахмат, ора болбоңуз. Үйгө алып барып, неберелериңизге союп бериңиз. Жесек өзүбүз сатып жейбиз, жеп жүргөн коон. Ал миң чебилектеген менен келип улуу адамдын колун суутканды туура көрбөдү. Ага болбой чал көгөрөт. Сунган оокатты кайтарган болбойт. Карынын бергенин таберик деп жей бергиле. Жашсыңар, эмне менен ишиңер бар. Ошо Прунзада жүргөн уулумда коонго ушундай бир куштар десеңер, тиммеле. Силерди ошол жаманымдан кем көрбөйм. Ал күнү калаадагы уулу менен сүйлөшкөн Нарбай чалдын о жакта коондарыбыз кеңириби? Мурза чөлдүн коону кем барабы? Кыймат болсо болор, пулдун көзүнө карабай баарында тое жеп алыш керек, деп бак эткени байланышчы кыздарга шашпай угулуп турду. Буяк чөнтөгүмдө жүрүптүр, зорго таппадымбы, карма кызым. Чоңураак кагазга жаздырып албасам, колго оңой илинбей калыптыр. Тумардай көрүп, керек учурда гана кызга көрсөтүп, кайра катып алчу 2 эле кагазын сунду. Мунсуз о жактагылардын биз менен түк сүйлөшкүлөрү жок, деп чал өзүнүн сөзүнө өзү ыраазы. Уулуңуздун телефон номерин ансыз деле билем, дегиле коюңуз. Байланышчы кыз биринчи жолу чалды таң калтырып, кагазга карабай заказ бере кетти. Узак сүйлөшөсүзбү?
Мурда кандай сүйлөшсөм ошондой эле бере бер. Иштеги адамдын колун кармаганды ким жакшы көрсүн? Намаз убактысында зыктап турат. Нарбай чал бери басканда орундуктагылар удургуй өйдө турду. Жайланышкандан кийин колундагы кагазга көз кыйыгын таштаган тестиерге ыктады. Мында эмне деп жазылыптыр? Баланын айтканын көңүлгө түйүп кала албаса да, ал алыстагы уулуна таандык экенине сыймыктангансып койду. Фрунзе 5-бөлмөгө. Байланышчынын үнү түпсүз санаага термелген Нарбай чалдын оюн үзөт. Кайсынысына кирем дегендей жан жагына карбаластаган чалды отургандар жаалап ийишти. Четкисине, берки четкисине кириңиз. Бирдей ушул көчүгө айланбаган бөлмөгө кирээрин кирип алып, тегерегин кайсалаганын айтпа. Күңүрттөнгөн бөлмөгө көздөрү үйүр алганча телефонду сыйпалап жүрүп табат. Байланышчы кыз үйрөткөндөй тебетейин жанына коюп, телефондун туткасын кулак тушуна кармайт. Ошондо жүрөгүнүн лакылдаганы көөдөн боюн солкулдатып жибергенсийт. Бул жолу да калаада жумушу чачынан көп уулу беймаал шыңгырыкты колду кармаган шылтоодой көрүп, трубканы тайсалдап жатып алды. Байланыштын аркы учунан ичке үн бир айтканын миң айтып үнбезейт. Фрунзе, алло, бул Фрунзеби? Ооба, угуп жатабыз, сүйлөй бериңиз. Нарбаев бекен? Маматкарим тактектик кыздын үнүн дароо тааныды. Ооба, Нарбаев деген биз. Саламатсызбы? Ноокат кандай? Тактектик кыз кепке анча тартылбайт. Демедеги сөзүн айтып байланыштан чыгат. Атаңыз менен сүйлөшүңүз. Маматкарим ошондо гана бүгүнкү күнгө жума экенин, басса турса өзү жөнүндө ойлогон атасын эстей бир заматта өрөпкүп чыгат. Байланыштын аркы учунда жарым саатпы, 1 саатпы дайыма эрте келип, ушу сүйлөшүүнү зарга күткөн атасынын кабажык жүзү элестей көздөрү каканактайт. Атасынын телефон кармаганын бир да жолу көрө элек. Аны тактектик кыз үйрөткөн имиш. Атасы өзү айткан. Дагы бир күлдүрүп сөз кылып калаар кеби бар эле. Уулу менен алгачкы сүйлөшкөндө, балам, угуп атасыңбы, бул мен атаңмын дейм, Нарбаймын, деп кыйкыра бериптир бусурман. Эч нерсе уга албай кыжаалат болгон чал сыртка башпага. Кызым, тилпаның үндөбөйт го, өчүрүп койдуңарбы, дейт. Ошондо тактектик кыз келип, боору эзилгенче күлгөндейт. Көрсө атасы телефондун сүйлөшчү жагын кулагына такап кыйкыра бериптир. Маматкерим айылга келген сайын атасы эбин таап, сөзүнө тактектик кыз жөнүндө кошот. Сага тилпан чалып турчу кызга ушундайда кирип кой. Колуңа кол, бутуңа бут болгон ыманы ысык илберинки неме. Мүмкүнчүлүгүн келтирип учураша кеткениң он. Жетине албай калат. Мен баягы жума сайын уулу менен сүйлөшчү бүкүр чалдын уулу болом де. Айта бер, намыс кылба. Белим бүкүр эңкейип басам, карганда киши абат болот беле. Атаңдан асти намыстанба балам. Ошо кыздын деле мендей атасы бардыр. Жакшылыгын көп көрдүм. Ошент, андан бир жериң кемип калбайт. Көңүл деген болот. Баары табылат, бирок көңүл деген табылбайт. Бир сапар сени сураган. Гезит чыгарат десем, кайсыл гезитти, гезит көп эмеспи, деген. Ушу эле күндө силер окуп жүрбөйсүңөрбү дептирмин. Биздин акыл ага жетсе гана ата канат. Ата дейт бир күнү дагы. Апта сайын эле сүйлөшүү бара болбой, уулуңузду кат жаз дебейсизби? Канча пулуңуз короп атат. Кат жазганга чолоосу болбойт окшойт. Жазган күндө да аны окуп бергенге үйдө бирөө болсо экен. Өзүм катты тааныбайм. Тилпан чалсам үнүн эшитем, чыйралам. Белимде өйдөлөгөнсүп калат кызым, деп
ачыгын айттым. Андай жашырганда эмнем бар? Ошондон бери кайрылып сени сурай элек. Ошо Гүлзат кызымды газетаңа чыгара аласыңбы я? Карап көр, татый турган кыз иши жеңил эмес. Күндө алдына канча адам келип, канча адам кетет. Жакшылык кабар, жамандык кабар деген бар. Баарына үзүлүп түшкөн жароокерлигин айт. Маматкеримдин үйгө келгенинен кеткени бат. Аяка барам, бияка жолугам дейт да, күндүн көзү көрүнө электе турат. Нарбай чалга баары бир. Кайра көп мага алаксыба. Соңуңда жүргөн ишиңди өөдүк-сөөдүк кылбай бүткөр. Жанында бир күн болосуңбу, 2 күн болосуңбу, санаң тынч жүргөндөй болсун деген сөзү оозунан түшпөйт. Уулу келген күнү өзгөн күрүчүнөн палоо басат. Бул адаты Маматкеримге ого бетер жагат. От боюнда көп туруп, оруй ыш алган чайниктен чай ичип, атасына өрүк комузун черттирип, Бек Арыстан менен Сарынчы бөкөйдү угат. Эси дарты ушул күүгүм чалган сокмо тамда өткөн балалыгын көңүлүнөн бир сыдырып алуу. Атасын ойлойт. Жалгыздыкка шериктеш жүргөн Нарбай чал бүгүн этегин баса отурган уулуна жетине албай, көңүл сүйүнүчүн күүгө айлантып төгөт. Ата демдүүсүзбү? Бирдей телефондо кебин ушул сөз менен баштаарын бүгүн сезген Маматкерим уялып кетти. Шүгүрчүлүк, оокатым жаман эмес, эл катары. Атасы сабырдуу кебинен жазбайт. Айла апа, коңшу колоңчу. Тынччылык, баардыгы өз дарты менен. Өткөн кеткен кирип абалымды сурап турганына 1000 эсе шүгүрчүлүк. Көбүнчө сени сурашат. Балаңыз окуусун жакындаттыбы? Көздөн далда жүргөнүнө кыйла жыл болду каякта дешип түкшөмөлдөшкөндөр да бар. Иштеп атканың менен иштери жок. Чал сумсая түшкөндөй болду. Ортого сөз түшпөй, ата бала дардисар тынымга кабылды. Алыста жүргөн менен эки оюнун бири бул жакта болуп, жегени жегендей болбой, кусалыкка малынып жүргөн уулунун көңүлүн ачкысы келди. Эмне үндөбөйсүң соргогум, курсагың кантып атат? Калаадан келе калганда ушу суроосуна уулу жыргап жатып күлөр эле. Шаардагы көп тамактын түрүн айтса, суук деп чал бирин да жактырчу эмес. Пулдан кантып атасың деп мыйыгынан күлүп койчу. Шаар жерин билебиз, суусунан үйдө сатып ичесиңер. Нарбай чалдын Маматкеримге кападар болгон себеби бар. Ал ушуга чейин атасынан байланышчы кыздын жөн жайын бир да жолу сурап койбогону. Жок дегенде, сизге канат бутак болгон кыз кайерлик экен, аты жөнү ким деп койсо, оозунун жели коройбу? Бала да башына түшкөндө билер. Чөп чарыңыз кандай? Кышта кыйналбайсызбы? Менден камтама болбо, эл катары тың элемин. Директор бир телешке мака пая түшүрүп берген. Мартабаң аша берсин деп батамды берсем. Шаарда иштеген уулуңуз жалгыз болсо да түзүк чыгыптыр. Аны мунудан кем карчмын деп көңүлүн алакты кыла көрбөңүз. Укту, колунан иши түшөт. Жок болсо жетишинче кайрылышып турабыз, дейт. Иш билге атанын уулу да, сөзүн кара. Алардын эшигин көп эле сагалай бербеңиз. Уулунун намысына тийгенин айылдык чал сезип калды. Ушул бергенине да шүгүрчүлүк уулум. Ким барат дейсиң аяка? 3-4 карайкыны бага албай эмне болупмун? Атаңды дагы жакшы биле элексиң ашына. Чалдар чогулуп, завхоздун кырманында мака башын кайрып атабыз. Башыбыз кошулганга карылыгы эстен чыгып жыргап калдык. Каруудан али кубат кете элек экен. Күз келип бир жактан той көбөйгөндүр. Элди береке кут басып, ким болсун колундагысын бергиси келет экен. Чакырган жерлер түзүк эле. Катардан калбайм. Эшегиң түшкүр кашаң,
Көргөн белең, бозоргон бир мада эмес беле, ары каттай албайт. Куруп бүткөн да. Жакшысы чыкпай жүрөт. Пулдун көзүнө карабай туруп сатып албасамбы? Баягы салган пулуңдун чети оюлбай турат. Белиңиздин оорусу кандай? Доктурларга көрүнүп турасызбы? Маматкарим үшкүрүп койду. Көрүнмөк түгүл, сүрөтүн дагы алышкан. Суук түшөртө белимде жүргөн доңуз копкондун темирине жан киргенсип козголчу болду. Уюп бастырбайт. Операцияга жаткызган менен дарманыңыз жетеби жетпейби дешип, доктурларың өздөрү күмөндөр. Көбүрөөк басып койсом белиме бирөө минип алгансып оордошом, демигем. Жанатан бери экөөнүн сөзүн тыңшап отургансып, ортодон байланышчы кошулат. Сөзүңөрдү бүткүлө, убактыңар аяктап калды. Чал чочуйт. Эмне дейт? Ата, бизге айтып атат, убактыбыз бүтүп калыптыр, жакшы калыңыз. Чал шашат. Сөздөрү чалды куйду. Жакшы бол балам, жаманга кошулба. Ичкен немелерден алыс бол, караңгылап баспа, кечкирди үйдө ишиңди иштеп отур. Байланыш бөлүмүнөн чыгып, тепки чылдый биринчи кабатка түшөөрдө, Нарбай чал чалгы менен чапкандай капталынан жыгылса болобу. Бөйрөк тушунан өйдө болк этип, көзүнөн от чагылды да, кадам шилтей албай ордунда чөктү. Көздөрү жалдырап кыңкыстайт. Козголсо эле кабырга алдындагы доңуз копкондун темири кыса чеңгелдөөчүдөй былк этпейт. Жандай салып, экинчи кабатка көтөрүлгөндөрдүн алы күчү кеткенин билип турушуп, үйүнөн алыс чыккандарын коюшпайт дешкенин угуп калып жатты. Гүлзат тепкичте жан баштаган чалды көргөндө кыйкырып жиберди. Ата, сизге эмне болду? Табыңыз айнып турабы? Кары үндөбөйт, көздөрү эле жалдырайт. Кеп айтты дегиче капталындагы желмогуз жанын чыркыратып, чеңгелге алчудай окчорулат. Алыс узап кеткенимде гана, алысыраак чыгып алганымда кармаса эмне? Чыйрак сынып жүргөн жаным кыздарга уят эле болдум. Жаш баладай эмгектеп. Ох, жан дегендин шириндигин кара. Жанааракта эле ажайып тартылган тегеректин бир заматта кунары учап кеткенин кара. Тез жардам келгенче Гүлзат кыздар менен макулдашып, Нарбай чалды ооруканага жеткирип, эмне болот, кантет, баарын көрүп келем деп чечти. Врач келгенде чалдын көзүндөгү боз туман саал тарап, жүзүнө кан жүгүргөнсүздү. Чоң арыштап алдым окшойт, карыганда кайда шашам десең, анын үстүнө бөйрөк тушумда көтөрүп жүргөн темирим бар эле. Көп сүйлөбөңүз. Ак халатчан аял кол учу менен чалдын колтугун басып көрүп жатты. Ооруганда айтыңыз. Кызым, оорум эски, кез кармап эсимди оодарат. Азыр түзүкмүн. Жакшылап оңолгуча ооруканада болосуз. Ошо больницаңды кой балам. Эшик үйүм ач жылаңач. Карай турган эч кимим жок. Мал салым бар, чачылып калат. Обо, мусурман адам эй. Өзүнүн кандай абалда экени эсинен чыгып малын айтканын. Кана, аста өйдө туруңуз. Угуп атасызбы? Аял колтугунан жөлөй берди. Эшитпей анан теги эле койгулачы мени. Гүлзат дагы кичине отурсам аттай туруп басып кетем. Больницага өмүрү жатып көргөн жан эмесмин, мага болбойт. Гүлзат ортого түштү. Чалдын көңүл кыжаалатын сезип кыялбады. Эски оору болсо саалдан кийин тынып кетер. Мен жанында болом. Үйгө барганыбыз түзүк болоор. Сиз эмне кыз болосузбу? Врач аял Гүлзатты эми көргөнсүп сынаакка карады. Ооба. Айтаарын айтып алып, жалган сөзү бетин дуулдатып, кулагына өтө чыкты. Чал Гүлзаттын кучагына жыгылып түшпөсөң экен дегендей чебеленип, тепкичтерге дарманы качкан аяктарын этият коюп ылдыйлайт. Автобус айылдан суурулуп,
озондой өр тарткан жолдон жаңы чыгып, күү алып ылдый жортуп жөнөгөндө Нарбай чал козголду. «Шопур балам, шундай токтоп кой, түшүп калалы» дегенде автобустагы чоң кичүү туш-туштан чыкты. Эшигинин алдына токтомой адатын качан калтыраар экен бу киши? Өкмөттүн машинасын өзүнүкүндөй көрөт. Көпчүлүккө кошулуп дүкөндүн оозунан түшүп калбайбы? Астанасына келгенде машинаны башына кийип кыйкырбай. Шофер жигит акылдуулук кылды. Көнүп калыптыр кантебиз, койгула. Силердин да эгиңерге сакал бүтүп кары барыйсыңар. Ошондо 10 метр чакырымдай көрүнөт. Ага күлүп болбойт. Нарбай аба, буларга кулак салбай түшө бериңиз. Чалдын ооруган жери кайра сыздап чыкты. Эмелеки акаратчыларга үндөгөн жок. Болбосо кайрылып айтчу эки ооз сөзү даяр эле. Сен дагы бөйрөк тушуңа 42 жылдын осколкасын салып жүрсөң, менин алдымда өкмөттүн машинасы турса, куду төшөгүңдүн гана үстүнө кумалатып салып жүрө берет элем. Демек, кире бериште чууну көбөйтүп отурган сымбаттуу жигитке. Гүлзат балам, кана жол башта, түшөлүк, деди шагысына түшкөн кары. Жарымы шифер менен жабылган жайпак там 6 көчөнүн бүткөн жерин билдирип окчунуп турат. Гүлзат эски кулагы сынык казандын алдынан ачкыч тапты. Кары үй тиричиликке тың экен. Идиш аяктардын алдына жаңы газеталар төшөлүп, үй ичи тукумдай акталган. 100-чү электр лампасы бөлмөнүн так ортосунда салаңдайт. Жууркан төшөк жыйылган төрдө өрүк комуздун катарында илинген алкакка чоңойтулган түстүү кош сүрөт Гүлзаттын көңүлүн бурду. Пахталуу жоолугун арчына салынган. Жүзүндө алиги карылыктын чийими жок, чырайлуу аял менен. Маңдайында бир тутам көкүлү сербейген. Тынч океан флоту деген жазуусу бар. Суучулдардын баш кийимин чекесине кыйшайта кондурган тестиер бала жаңы мейманга ызааттуу тигилет. Бул чалдын Фрунзедеги уулу. Ал эми карегине ой тундурган аял болсо үй ээсинин маркум байбичеси экенин болгоду. Нарбай чал келгенден бияка тынбады. Оорусу бай эле эстен чыккан. Гүлзаттын 2-3 жолку эскерүүсүнө кулак каккан жок. Бара-бара ээн жаткан короо жанданды. Жөжө ээрчиткен тоок, казыгы менен жибин сүрөгөн кашка торпок короо ичин кезип жүрдү. Чаркар ичинен эшик үнүн баспайт. Кайдан жайдан пайда болду. Аламышык Гүлзаттын буттарына оролуп, айтчу нерсеси бардай улам тегеренет. Эски тандырдын алдынан боюн керип, ээсинин келгенин билген шалпан кулак сары машке суурулду. Жаңы келген адамга түсүнө үйрүп, айвандын алдынан кетпейт. Алар Гүлзатка азыр-азыр сүйлөп жиберишчүдөй туйлат. Гүлзат очоктун күлүн тазалап, тезек калап, от жакты. Айвандын алдына суу сеп, мизилдете шыпырып чыкканча, абдестедеги суу атып кайнап чыкты. Чай демделди. Нарбай чал менен Гүлзат жыгач сөрүдө чайга отурушканда, күндүн кызгылт нуру алтын казыктын шиш чокусун чалды. Гүлзаттын сөзүн баш ийкей уккан чал ага суктанып да отурду. Кез-кези менен сөзүн суроо бергенден баштап, бирок ага жооп күтпөй кебин улантат. Буяка биринчи келишиң да. Тактектиктер бизге тага болот. Базар учардан учурашсак кандай, тоолуктар качан мал алып түшөсүңөр, дешип калат. Буяктын чөбү мал үчүн май эле. Биз алып түшкөн малды базарда бир күн өткө тургузбайт. Гүлзат кепке кулак төшөгөндөй болгон менен ою эки анжы. Үйдөгүлөр эмне деп калышты. Калпыс ойго жоорушуп, эртеңкиге чейин жарылып кетишер бекен.
Көрөсүң, сааркы автобус менен апам түз эле иштеген жериме келет. Болгонун болгондой айтам да. Алар мынабы чалдын ордунда болсо кантишээр эле. Кичүү инисин эстеди. Коруп жүргөн кызыңарды бирөө ала качты. Ажеп болду. Тойдун даярдыгын көрө бергиле. Анан кайда кетти дейсиңер? Деп ой чынын бир нерсе десе, араң жүргөн немелер түп көтөрө топулоңго түшпөс бекен. Уулуңуз кийинки сапар качан келди эле? Деп коюп, Гүлзат карынын жүзүнө тик бага албай, бүткөн боюн жылуу ыйлеп каптады. Келип кеткенине бүгүн. Нарбай чал көздөрүн жумду да ошол күндү акылга салып тактап жаткан өңдү бүгүн туура 2 кем 90 күн болот. 3 айга кетиптир го. Тооба, көз ирмемге токтобой 3 ай дегениң зуу өтүптүр а. Күн кыскарды. Бир демге үндөбөй калат да чочугандай эле. Кечээ күнү коңшум Артыктын 3-класстан окуган уулу келиптир. Мынабы эле тумшугу көрүнүп турган үйдө турушат. Жагжаңдап сөзүнүн баш аягы жок. Маматкарим акамы көрдүм, телевизорго чыкты. Биздин айыл чалдар жөнүндө көп сүйлөдү. Сулайманкул, Ишембай, Ботобай таабалды абаларды ветерандар деди. Сиз жөнүндө унчуккан жок. Атам да көрүп турган. Өзүнүн атасын айтпаганы рас болду. Ал кишини ансыз деле жакшы билебиз, дейт. Сиздин медалыңыз бар эмес беле? Ошону айтат экен деп 2 көзүбүз 4 болду, деп бозорот. Ичим ачышты. Жок, баланын атасы жөнүндө 2 ооз сөз таба албаганына эмес, айылы жөнүндөгү баянын угуп, ыраңын телевизордон бир көрүп калбаганыма кээде өзүмчө отурганда кемий берем. Гүлзат сүрөттөр жөнүндө билип туруп сурагандан тартынды. Кечки иңир коюланып, жыгач сөрүнүн төрүндө көлөкөсүн арбаңдаткан чал ширелүү сүйлөйт. Балам, тии тооктордун бирин тутушуп бер. Үйүмдө айда жылда келбеген азиз мейманым бар. Куттуу үйдөн кур чыкпайт. Шорпо болсо да ичип кет. Насибиң билет, бүгүн бул жердесиң, эртең каяктасың. Оокатка бара болбоңуз ата, чай ичпедикпи? Кобурашып отурганга келбейт. Меймандос кары сөз бербейт. Тооктор өрүк шактарын конорго көрүп, кечкисин баг ичинде түнөшөт экен. Нарбай чал эңкейе калып, жыртык көзүн ачып жумуп, мерчемдүүсүн издегенсийт. Карылык элден мурда көздүн курчун алат экен. Аксагы бар эле туубай калган, семиз. Чыгылкылдаган эле май сага буйруган экен. Көзүң курч карасаң, четирээк коомай кончу эле. Аста басып, түз шыйрактан ал. Шамарлаш бокту да көрбөйт. Гүлзаттын күлкүсү кыстады. Пиаласына эңкеймиш болуп, тишин тишине басты. Тамак желгенден кийин да сүйлөшүп узакка отурушту. Калаадагы уулу келгендей, Нарбай чалдын көңүл иштеги бүгүнкүдөй ачылбас. Сөзгө деги эле март. Эртең түштөн кийин Алмалыга жөнөйм, деди ал, пиаласындагы чайды шыпкай ууртап. Аякта Жээнбек деген тагабыз бар. Үйү куду көмүргендин өзүндө. Көмүр терет. Топудай кылып ар жерге үйө берет. Келген кеткен түзүк эле чогултуп сатат. Анча мынча пул түшөт. Кичине ичет. Ичсе да колунда берекеси бар, үйгө кайрымдуу неме. Балалуу. Аялы 2-3 жерден чыгып, ушуга токтоп, такымы гана удаасы менен кызың кыздай, уулун уулдай 4-тү тууду. Тагабыздын багы кең ачылып, эми балдары жаш. Мага жылда көмүр үйүп берген да ошо. Көз чамеси Тараза кечтин баамын басат. Бул үймөк 2,5 мунусу 3 тонна десе эле таалашып мазесин алба. Айтканы айткандай чыгат. Кылган иши ошо болуп калды да. Аялы балалуу да эмес. Зыкымдыгын айта көрбө. Тагамын колуна зыгыр тыйын карматпайт. Болсо шыпыра шак-шак алып тынат.
Саарлап туруп билгизбей коокту этектеп, көмүр үймөктөрдү эсептеп келет да, бечара тагалымды жакалап, кечээ күнү 3 үймөк сатыпсыз, пулу каякта деп кактабай канын алат тура. Ошондойдон сактасын балам. Ичкени ирим, жегени желим болгон адам кызылга имерилбей анан. Көңүлүн көтөргөн, дене боюн балкыткан ошол болсо, ага кызылдан артык эмне жакын. Бара калганда көп отура албайм үйүндө. Кайткыча шашам. Аялы өзүнөн өзү кагынып, силкинип, кармаган нерсесин кагыштырганга өтөт. Үйүнө кирген адамды душманындай көргөн адамды биринчи көрүшүм. 2 чайкам чай куйса да, жадыраган ачык маанай менен отурса, жаш козунун шорпосун ичкендей болосуң го. Өткөн жолу барганымда көмүрүм кантип атат дедим. Тагам суроомо баш көтөрбөйт. Далымда аны жеп жиберчүдөй тиктеген аялынын заарды көздөрүн сезип турдум. Болот деп тим болду. Узатып чыкканда жарылды. Жанагынын көзүнчө тилим байланып калат. Чаң жутуп, кан түкүрүп жүрүп ар жерден чогулткан көмүрүңдү бекерге эле кармата бересиңби деп, киши кеткенден кийин жаныңды сууруйт. Көмүрүңүз даяр, жээн. Машина таап келе бериңиз. Ага чамаңыз жетпесе, өзүм уна таап жүктөп берип жиберем. Тааныш шопурлар бар. Жол киресиз деп колуна 5-10 сом берип койсоңуз болду, дегенде чыдай албадым. Тага, та жеңе менен отуңар күйүшкүдөй эмес, бириңин сөзүң бириңе жакпайт. Ал көңүлү жок, кол шилтей, кырлары сөгүлүп саргайган кагазы баш баккан тажик топусун желкесине жылдырып койду. Эски кесел да. Бу жокто да турмушум кылдырап түзүк эле. Бешенең түшкүрдүн бешинесин карасаңыз, көздөн учкан наристелерди чуурутуп, тууп бергенде төбөмө көтөргүдөй болуп, бу дүйнөгө батпай жүрдүм. Кайсы бирин айтасыз, барып келип эле өзүмө өзүм ыраазы. Кашымда балдарым турса, кем карчымда билинбейт. Апасына таарынган менен, анан айындарымдын кыял жорогуна жазылып кетем. Бу дүйнөдө ошолор үчүн жашап, ошолор үчүн күн өткөрүп калат окшойсуң. Коштошоордо көмүрдүн кылоосу сиңген колунда 5 сомдук пулу жүрөт, андай деле жок эле. Муну жол кире кылып кетиңиз, жээн. Мээнет менен табылган нерсе десе болобу? Кой, Жээнбек, мен ыраазы, кур эмесмин, пенсиям менен келгем, деп жакын жолотподум. Болбой жармашат. Жолго жакшы алып коюңуз, болбосо магазинге кирип ичип алам да, үйгө барып баягынын эсесин чыгарам, деп тиштенип алыптыр. Бири-бирине ынтылып, ооздорунан агыт кирип, көгүт чыккан ата эненин ортосунда үрпөйүп, ары бери жапырылган балдарды эстей албай койгонго болбоду. Ошондой бири-бирине ылыгы жок үй бүлөдөн сактасын. Бейкүнөө балдарын эле шору. Жер көз болуп, бирөөгө тике карап, оюндагысын айта албагандан өткөн азап барбы? Эртең алмалууга көмүргө жөнөйм. Гүлзат короз чакыра электе турду. Сыртка чыкканда Нарбай чал булоолонуп муздак сууга даарат алып жүргөн. Доошу таңкы жымжырттыкты жарып шаңкыды. Жакшы жатып жай турдуңбу кызым? Чал көрдүбү, көрбөдүбү, Гүлзат баш ийкеди. Мындай болуп кабаруугарын Нарбай чал күткөн эмес. Жумадан чыгып Гүлзатка учурап, калаадагы уулунан кабар эшитмекке байланыш бөлүмүнө баш баккан. Көзүнөккө баш салып, ичкериден тааныш адамын учурата албады. Гүлзат ишке келди беле, деди бош орунга баш жансап сумсайган чал. Даалысын салып, каякадыр жооп берип жаткан 2 кыздын бири бурулуп, чалды көргөндө иймене түштү. Келиңиз, Гүлзаттын бүгүн табы жок. Чоңдордон жооп сурап үйүнө кетти. Сизди келсе сүйүнчү сурагыла деген, сүйүнчүсүн бербесеңиз айтпайбыз. Аркы кашына осмо койгон татар кыз да моюн буруп,
Чалдын сүйүнүчүнөн кабары бардай тыңшагычын шыпырып маанилүү турду. Чалдын оюн дүмөбүл кылган Гүлзаттын абалы болду. Гүлзаттын табы айнып кетти дейсиңерби? Тынччылык элеби? Дайынын ачык айткылачы, оолдо балам-ай. Жалгыз уyu кезүүдөн кайтпай 2-3 күн жоголгондо да мынчалык кейиген эмес. Башы ооруп, эки кыз бири-бирин кыйгач тиктешип алды. Шак ыйнасы бар, ошонусу кармап. Шак ыйнасы болсо ал эски оору, эртең эле так секирип кетет. Сүйүнчүңөр мынаке кыздарым, кабарыңарды угайынчы. Нарбай чалдын салаасында уйпаланган 3 сомдук жүргөн. Жок, сизди тамашалап кантет экен десе, сизден сүйүнчү алып эмне? Кечээ уулуңуз сүйлөшүптүр, келмей болуптур, бир жолу ишинен бошоп. Ал эмне сураңы сууктун, тынччылык бекен? Иштен бошойм деген сөздү оозуна алчу эмес. Бир адиса болгонго. Кыздар астыртан бири-бирине тиктешип, заказ кагаздарын сунган клиенттеринин көзүнчө эңкейе калып кыткылыкташат. Кейигенди коюп тойго камылга көрүңүз. Кашына осмо койгон кыз шыңкылдайт. Уулуңуз келин алып келмек болуптур. Ошо тараптан болот имиш. Институтту бүтүптүр. Эртеңкиге самолетко билет алышыптыр. Түшкө жетпей Ошто болобуз. Кабар эртерээк жетсе, Орозалы таганын Жигулиси менен аэропортко келип турушсун, деп Гүлзат менен сүйлөшүптүр. Нарбай чал чыпылдап чыккан чекесин жеңи менен сүртүп кубанычка балкыйт. Анан айындар десе, мунуңар башка кеп. Ушундайда сүйүнбөсөм качан сүйүнөм? Тойго даяр тургула. Өзүм келип чакырып кетем. Ал эки аттаган жерин бир аттап почта түйүнөн чыкты. Желеткесинин этек жеңи туш келди учат. Бешинесине жазган жылдызын тапкан экен да. Карыган чагымда колумду узарткан экен. Утур эле түшүмө кирип туруп алган. Ою тилеги жакшы десе. Бүкүр бели түзөлүп, баспай эле каалгый учуп алган сыйт өзүнө. Базар учарда көрүп, таанып калгандар жорголгон карынын башкача басыгын эмнеге жорушаарын билбей соңунан узата карышат. Бул кабарды Гүлзатымдын оозунан эшитсем гана угуп сүйүндү экен. Карап гана тургула, тойду өзү башкарат. Карындашы да же Гүлзаттан кичүү экен. Жок, экөө тең курактуу эле го. Эсик менен түшкүр ушуга чейин жашын бир сурап койбопмун. Өздөрү табышып алышар. Батамды берем, андан бөлөк эмнем бар. Эки аттачу жерин бир аттап, чал автостанцияга шашат. Ошол ченде бизге тааныш так-тектик кыз үй бүлөсүн таң калтырып, чырак күйгүзбөй үй бурчунда үнсөзсүз отурат. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар.